18 декабрда саат 11:30-да Кыргызстан менен Тажикстандын чегара тилкесинде эки өлкөнүн чегара маселелери боюнча өкүлдөрү жергиликтүү бийликтин кызматкерлери менен күч органдары сүйлөшүп жаткан учурда тажик тараптан белгисиз адамдар Кыргызстандын жарандары турган тарапка ок атуучу курал менен ата баштаган. Мына азыркы учурда бүгүнкү күндө мына окуяны турукташтыруу максатында жана элдин арасында ортодогу мындан ары чырды болдурбоо максатында тиешелүү эки тараптын дагы жергиликтүү деңгээлде жетекчилери жана күч органдарынын башчылары сүйлөшүү жүргүзүп атат. Көкташ айылында орун алган жаңжалдан улам 6 адам жаракат алды. Дарыгерлердин маалыматына караганда, ок жаңылган бир аскер адамына операция жасалды. Ок тийген жөнөкөй жаранга дагы медициналык жардам көрсөтүлдү. Таш тийип жаракат алган 4 адам дагы учурда облустук ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө. Келгенде ошо ок тийип 2 адам келди, 2 жаран келди. Анын ичинен бирөөсү гражданский, бирөөсү военнослужащий кызмат. Бул жерде операция лопаточная областьта болгон, правый лопаточная областьта ок тийген бирөөсүнүкү. А берки жарандыкы, гражданскийдики сквозная пулевое ранение левой кисти. Ошого өкүнтө жардам көрсөтүлдү. Азыркы состояниясы удовлетворительный, жакшы. Чегарада Тажикстандын жарандарынан урт токмок жеген Азимбек Шарапбаев кече түнү ооруканага жеткирилген. Учурда абалы дуруз. Азимбекти Тажикстан тараптан чыккан белгисиз адамдар урт токмокко алып, түрдүү маалыматтарды сураган. 7-8 тасы алышып, уруп, эсим аударып, каягынан алып кетти билбейм. Тажикстанга алып кирип, ол көзүм ачсам эле сүдүрөп кетип атат. Ошентип менен чапанды бетиме жаап, көзүм ачкандан кийин бир-эки калтакта гана ушетке алып барып, суроолорду берип аркандай суроолорду. Жаңжал Баткен облусунун Көкташ айылында Тажикстандын жарандары Тактала элек чегара тилкесинде тосмону тосо баштагандан улам чыккан. Буга нааразы болгон Кыргызстандын 30-40 тай жараны чогулуп, тараптар чатакташып кеткен.